Benim ошол учурларда мына Египеттен барып келгенге чейин أكثر وقت أنا كنت أجلس مع اللغة بس كنت مشغولا مع اللغة بالسبب يعني أول مرة أنا بدأت اللغة العربية من مصر أول مرة. Элдин дуасы кайра алып келип койду окшойт сизди бул жака. Албетте элдин батасы менен өсүүнү көгөрүп жүрөбүз. Ошол эле учурда элдин батасынын дагы бир өзү сүйүнчү айтайын анда. Мен баягындай немеме эле кыргызда эмне деп коет бир сөз бар го. Жарама түшөп атат. Ошондой болуп атса бир болсо. Улуу адамдардын улуулугун анын тирүүлүгү жаап турат. Ошол адам өлгөндөн кийин гана улуу экендигин байкайсыңар. Ал кезде уже кеч болот. Ошондуктан улуу адамдын, жакшы адамдардын жакшылыгын тирүү кезинде сыйлап, кадырлап, баркына жетип калуу керек. Кыргызстандын багы өзгөрүштөрүн көп көрдүм деп атасыз. Негизи эле өзүңүздүн жашооңузда, турмушуңузда, ишиңизде эмне жаңылык болуп атат? Алдыда пландарыңыз кандай болуп атат? Эми кайра эле Идирис ажы кетип калатпы, кетпей калабы, бул жакта болобу деген баягындай сарсан болгондор көп да. Негизи жакын дос ушундай болот. Көкөлөп учсаң асманга канатың болот. Сөзүңдү сүйлөп атканда санатың болот. Кайра учуп конгонго буйругуң болот. Жаратканга шүгүр де, тагдырдагы жазган сенин буйругуң болот. Алла таала достугубузду бекем кылсын. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, аралаңыздар. Жалпы биздин Ак-ниет Аманат YouTube каналынын көрөрмандары, баарыңыздардын бүгүнкү жумаңыздар мубарак болсун. Окулган намаздар кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн биз жакшы инсан менен бир унутулгус сапарга чыгып кайтып келаткан чагыбыз. Албетте азыр учурдан пайдаланып, ушул убакытты тек гана коюп албастан бир кимдир бирөөгө пайдасы тийип кала тургандагыдай бир жакшы таалим, тарбия, сабак иретинде бир эфир алып калайын деп туура көрдүм. Андыктан бүгүн биздин Ак-ниет Аманат YouTube каналыбыздын коногу, биздин коногубуз жолдогу, автоунаадагы биздин маегибиздеги конок, албетте кыргыз элинин уулу, актаңдай акын досубуз, кайрымдуулук дегенде алдына киши салбаган биздин устазыбыз, агайыбыз, ким десеңиздер, Идирис ажы Айтбаев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз? Ден соолук жакшы өтүнсүзбү? Кудайга шүгүр, чоң рахмат. Өтүп кеткен Курбан айт байрамдар менен Рахмат. байрамды жакшы өткөрүп алдыңызбы? Абдан сонун Курбан айт байрамы сонун өттү. Бүгүн да жума байрамы. Бүгүн жараткандын дагы бир жакшы пендеси сиздей досум менен бирге сапарда жүрөбүз. Ал эми көрөрмандардын бардыгына кең келечек, бекем ден соолук, кенен рызкы жана өрнөктүү, бейишке татыктуу өмүр тилейбиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Көптөн бери биздин Ак-ниет Аманат YouTube каналыбыздан чыкпай калдыңыз. Албетте буга бирден бир себеп Египетте көп жылдап жүрүп калдыңыз, ал жакта илим алып. Ушул Египет боюнча бир кыскача баягы эле журналист болбосок деле чала чийки суроолорубузду берип, бир өзүбүзгө пайдалуу эмелерибизди алалы, сабактарыбызды. Египетте канча жыл жүрүп келдиңиз? Акыркы жолу качан келдиңиз? Бир кышта бир барып келдиңиз эле? Негизи 2 жыл толук жүрдүм. Жыл эсебинде бирок 3 жылга жакын жүрүп калдым. Ошол жакта калган такай күндөрүндө эсепке алганда 2 жыл жүрдүм. Бул биринчиден. Экинчиден утлубул илма минал махди илал лахди деп айтат. Устаздарыбыз тагыраагы илимди талап кылгыла, бешиктен кабырга чейин дейт. Ошондуктан биз дагы илим издеп ошол жака кеткенбиз. Тагыраагы араб тилин үйрөнөйүн, билбегенимди билип келейин, акылыма сыйган илимди илип келейин деп бардым. Кудайга шүгүр, жаман эмес, аз да болсо көргөн билгенибизди үйрөнүп, дос тууган, агайын арттырып, ошол жакта аз да болсо дем алып эс алып келдик. Азыркы учурда Кыргызстандабыз. Анан сапар бүгүн экөөбүз биргеликте сапарда жүрөбүз. Египет сапарын мындай койгула, жалпы эле мен сапар жөнүндө сүйлөп бергим келип отурат. Кимдин ким экендиги сапарда билинет дейт да. Бул сапар
Арабчада да сафар деген сөз. Эсфар, сафаро. Тагыраагы бул сөздөрдүн арабчадан котормосу дагы пердени ачуу, жүзүн ачуу деген маанини дагы алып келет. Бул деген сөз кимдин ким экендиги сапарда билинет, адамдын асыл жүзү сапарда ачылат. Мына ошол нерсе. Анан бул биринчиден. Экинчиден дагы бир нерсени унутпаш керек. Сапарда билинүү менен биргеликте бүгүнкү сапар менен ошол ата-бабалардын учурундагы сапардын айырмасы бар. Ал кандай? Алардын учурундагы сапар, мисалы үчүн биз бүгүн Оштон Өзгөнгө келдик. Ошол жерге алар бир күн 2 күндө келген да. А биз 1 саатта келип атабыз. Бир күн 2 күндө аты менен келип, жол катары белиндеги тапкан нанын, суусундугун бөлүшүп жеген. Бир чөп тапса, мал коюна чейин минип келген ошол атына чейин ошол тапкан баягы рызкысынан бөлүшүп, бирин жолдо таштап койбой жардам берип келген. Мына ушуну сапар дейт да. Сапарда кыйналган, сүйүнгөн, кайгымың бардыгы билинип турган. Бирок бүгүнкү күндө Москвага учсаң дагы 5 саатта самолетто учуп барып жетип алып атабыз да. Натыйжада отурасың, уктайсың, турасың, жетип келдиңер, түшкүлө дейт. Ошону менен сапарда кимдин ким экендиги билинбей калып атат. А бирок ушул сапардын бүтпөй турган сапары бар. Ал сапар кандай айтайынбы? Аял менен күйөөнүн бирге чогуу жашаган өмүрдөгү сапар. Ушул сапарда жаңылып калбаш үчүн, кыйналып калбаш үчүн өрнөктүү түгөй өзүбүзгө шерик табалы деп айтабыз. Анткени бул сапар эгерде түгөйүң, шеригиң начар болсо, аягы ажырашуу менен гана аяктай турган бул сапар адамды бир топ жүдөтүп коет. Ошондон ар бир адамга өрнөктүү жеңилин жерден, оорун колдон алып, жакшысын ашырып, жаманын жашыра турган шерик, түгөй, сапарлаш, катарлаш, өмүрлөш насип кылсын. Ошону менен биргеликте сизге да ошондой түгөй насип кылсын. Амин. Эң туура нерсени айттыңыз, агай. Сапар жөнүндө эң туура маселени койдуңуз. Негизи сапарга чыгыштан алдын, сапарга чыгыш кошо чыга турган адамды танда дейт го. Негизи сапарларда көп жүрөбүз. Айрыкча ушул Египет боюнча бир кыскача сурагым келип атат. 2 жылдан ашык ал жакта жүрдүңүз. Ал жакта деги эле биздин мекендештерибиз көппү илим алып аткандар. Анан өзүңүзгө кандай бир жакшы жагын, анан балким жаман жагы болбостур, биздин түшүнүгүбүзчө. Балким сиз көрүп келген киши катары бардыр жакшы жактарын, жаман жактарын, ысык суугун бир айта кетиңизчи, ошону билсек. Египет өлкөсү эми пайгамбарлар жашап өткөн, ичиндеген алдындар чыккан өлкө, Куран өнүккөн өлкө. Курандын берекеси бар албетте. 100 миллиондон ашуун эл бар. Египетте Эквадорго жакын болгондуктан кыш мезгили жок. Дээрлик 4 мезгилдин бардыгында жылуулук болот. Кышындасы гана бир аз температура бир 20 градуска ушундай төмөндөшү мүмкүн, 10-15-20 градуска. Бирок ошо кышындасы гана 3-4 жолу жамгыр жайт, анан ошо менен болду, башка жамгыр деле жаабайт. Азыркы учурда Египет 40-45 градус эң азынан ысык өлкө. Анан адамдардын бардыгы ушул көлөкөлөп жашайт. Айрыкча адамдардын жандуу кыймыл аракети бешимден кийин асыр намазына туурланып баштайт. Ал эми түнкү саат 12-1ге чейин базарлар дагы соода токтобойт. Анткени адамдардын бардыгы ошол кеч салкын түшкөндө жандана баштайт. Анан ошон менен 12-1ге чейин базарлар соодасы боло берет. Андан кийин үйлөрүнө келип баамдык намазын окуп анан жатып укташат. Ошону менен бешим намазына чейин эс алат. Дээрлик ысыктан качканга мажбур эми. Табият, климат ушундай. Анан Египет ушундай ысык өлкө. Анан эли жөнөкөй келет, карапайым эл келет. Курандын таасириби балким кичпейил, жөнөкөй, маектеше келсең 2 мүнөт деле ушундай бири-бириң менен азилдешип, бала кезден бирге өскөн классташыңдай болуп калат. Бири-бириң менен тамашалаш сүйлөшүп отуруп калабыз да. Көбүнчө бир жакка барганда мен де жеке өзүмдө ушундай
такси жалдайбыз. Анан ушул таксини жана атайын Uber сыяктуу, жанагындай Яндекс сыяктуу өздөрүнүн программалары бар. Ошол программа аркылуу буйртма менен талап кылып, ал келгенден кийин анан унага чыгып жеткен жерге чейин 10-15-20 мүнөттүк жол болсо деле, ошо 20 мүнөттүн ичинде эле агайын эдей достошуп, тамашалашып, мындай бир маектешип барган күндөрүм абдан көп болду. Анан мындан улам элдин кичпейилдиги, адамгерчилиги абдан сонун. Адамды алар кийим менен эмес, балким билим менен баалашат. Анан айрыкча мага жакканы ушул унадан түшүп бараткан кезде көңүлү баягындай бир толгон таксисттер, айдоочулар сен түшүп аткан кезде халле отуруп дейт да. Тагырага акчаңды жөн эле кой, түшөр мейли деп коет да. Бул эч кайсы бир, мисалы мен бул жерде эч кайсы бир чет өлкөдөн келген туристке, студентке молодец, маектешип жөн эле кой, албай эле коем мейли, түшөр деп айтылбайт да бизде бул жерде. Анан бир жолу бирок бир нерсе бар, бул көңүл үчүн айтылган сөз экен да. Бир жолу ошентип халле десе, ооба деп түшүп кеттим макул депчи. Көрсө бул жанагы биздин өзбек туугандар чойчан зака деген сөз бар. Ошого эле окшойт экен көрсөчү. Анан бирок ошентсе да тааныбаган жат бир адамга көңүл үчүн ушул сөздү дагы айтыш бул чоң эрдик да. Жөн эле кой десе, анан бир жолу ошентип түшүп кеттирмин мен. Жаңы баргандачы. Анан келип алып тиги студент досторго айтам де, ал жөн эле кой дедим, мен түшүп кеттим, бирок бир топко чейин мени күзөтүп мынтип коюп отурду деп коем. Көрсө, Идирис андай кылбай, ал көңүл үчүн эле айткан, ошонун өзү чоң эрдик. Көңүл үчүн айтып, сен да анын көңүлүн оорутпай беришиң керек деди. Мен аны билбепмин да, анан кийин дагы хале десе, бир жолу акыркы акчам чөнтөгүмдө калган, ушу таксиге жетет деп араң чыккам. Студент бизде эми, кетип барасам хале деди. Жөн эле кой деди. Чын эле дедим да. Ла, хат деп кой, акыды. Ошондо алган. Бирок ошентсе да мен абдан ыраазы болом, ушул кичпейил жөнөкөй тамашалашып, достошуп, анан атыңды да унутпайт. Кээде жолдон көрүп калса да, Идрис амле, Идрис кандай деп өткөтүшөт да. Ушундай бир зээндүү да калып келет. Ушул Курандын таасири. Магазиндерине, соода түйүндөрүнө, башка жерлерине, таксисине чыгып калсаң деле, ошол Куран окуп, Куран коюп, Куран менен гана алек болгон да. Анан жаңы барганда таасирленгеним, жана бала бакчанын жаш майда бакча, баягы мектеп окуучулары деле магазиндин ичинде кыңылдап ыргап кетип аткан болот да. Барып мындай жакшылап кулак салсаң, Куран окуп кетип аткан болот да. Анан айтам, биз садикте Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз деп ыр жаттатып, декламация жаттатып атканда булар Куранды жаттап чыгат экен, карасаңыз. Анан албетте алардан ала турган көп нерселерибиз бар. Алардын бири мен ошолордон үйрөндүм да, үстүндөгү кийимди эл эмне дейт деп кожо көрсүн үчүн кийинбейт да. Үстүндөгү кийимин 3 эле учурда чечет. Биринчи батпай калса чечет. Экинчиси жыртылып абрат уят жери көрүнсө чечет. Үчүнчүсү нажас тийип намазга жарабай калса чечет. Карасаңыз. Анан кыш болбогондугу үчүн бутуна дээрлик бут кийимди тапочка менен жылаңайлап байпагы жок эле жашай берет. Ушундай. Анан мен да ошентип көнүп калыптырмын. Бул жака келип анан ишениңиз, биринчи 1-2 ай тапочкачан жүрдүм. Байпагы жок эле. Көрүнгөн менин бут кийимди карап анан кебетемди карап. Акын сенби, момне деп таң калып. Анан мен 2-3 жылда келсем, Кыргызстан бир топ өсүп тур, Кудайга шүгүр. Мурда 3 жыл мурда көйнөгүн модага кийген байкелер азыр уже машинасын модага минип калышыптыр да. Ишениңиз. Мынаны тойго кийем, мынаны жолго кийем ишке, мынаны тойго минем деп туруп, унааларын дагы бөлөк-бөлөк минип калыптыр. Бул дагы болсо Кудайга шүгүр жетишкендик. Учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе, биз Египеттен ала турган жакшы тараптарын айтып атам. Ал эми ошол эле учурда Кыргызстан катары, Кыргыз эли катары дүйнөгө таралып кеткен бүтүн мекендештерге айтарым. Башка өлкөлөрдөн ала турган 5 нерсебиз бар болсо, башка өлкөлөргө мактанып айта турган 5000 нерсебиз бар. Ошондуктан мен ар бир Кыргызстандын жаранына кайрылып айтар элем. Дүйнөнүн кайсы жерине бараңыз, өнүккөн өлкөнүн эң бийик чокусуна барсаңыз дагы Кыргызстандан экендигиңизди сыймыктанып айтып баш көтөрүп жүрүңүз, жана Кыргызстандык экендигиңизди мактанып уялбай айтып жүрүңүз деп айтар элем. Мен анткени мен Египетте болоюн, Европага барайын, кайсы жерге барсам дагы мүмкүн болушунча алардын тилинде башкаларда сүйлөп, мен эмне Кыргызстандан болом деп мактанып, колумду көкөрөккө коюп сыймыктанып сүйлөп жүрдүм. Айрыкча индема ана күнтү
эжиси фи дерс сабак учурунда отуруп аткан кезимде бир жылы маназир табиғи деп сүйлөп калды. Баягы табият тооборундагы сабакты өтүп калдык да. Ошондо тиги тоолорду токойлорду аралап кетип атпайбызбы, могу табиятты карап. Анан ошол жерде сыймыктанып айткан сөзүм ушул болду да. Устазына, я устаз, عندكم هذه الصورة هذه الصورة أستاذ мынау сүрөт силерде деп атам да. Мынау китебиңерде сүрөттүп алыңар да асылып турат деп. Силер аны карап тамсанып, вау, маназир табиғи деп атасыңар дедим да. Табиғи мына көрүнүш, табиятты карасаңыз сулуулугун деп атасыңар, суктанып атасыңар. Ва алхамдулилlah, ана аишу фи هذه المنظرة. Мен болсо ушул табияттын ичинде жашайм деп ана мактанып көкүрөгүм толтуруп, Кыргызстан баладуна жемилун жидден деп анан кийин реза Кыргызстан жөнүндө сүйлөп аябайчы. Асарындай мен дүйнө кезип кеткен жалпы мекендештериме айтарым, башка өлкөдөн ала турган 5 нерсебиз бар болсо, ааламдын ар бирине мактанып айта турган Ала тоонун 6 миллион баалуулуктары бар керек болсо. Ушуну баалай билели деп айтар элем. Египет жөнүндө сонун маек туруп берип атасыз. Анан негизи Египетте дагы сизден азыр ооз-эки сурап, анан ушу Кыргызстандын баалуулугун айтып бердим деп атпайсызбы? Негизи баягындай журналисттер же эфир аркылуу барып, же кызыгып, Кыргызстандын бир кандай жактары бар, Кыргызстанга саясат кылсак болобу деп, ошол жактагы мына аттуу, баштуулар дагы кызыккандар болобу, мисалы Египеттен Кыргызстанга? Жок, эми биз ал жака жаңы студент болуп барган үчүн аяктын аттуу баштуу башкалар менен жолукканга эч кандай бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Албетте кээ бир устаздар, Кыргызстанга келип кеткен устаздар менен маектешкен учурубуз болду. Бирок алар ошол Кыргызстанга келип кеткендиги, кыргыздардын айкөлдүгү, меймандостугу, кеңпейилдиги, кичпейилдиги, ушунун баардыгын мактанып айтып беришет. Албетте биз сыймыктанып, көңүл толуп калабыз. Бул өзүнчө бир өзгөчөлүк. Египетте 2 жылдан ашуун 3 жылга жакын илим алып келдиңиз да, анан негизи бул келип калышыңызга кайра эле Кыргызстанда акыркы канча айдан бери бул жактасыз? 2-3 айдан бери. Алдыда планыңыз кандай? Эми ал жака кайтышпы же бул жакта эле болосузбу? Кандай болуп калат? Мен эми ошол учурларда мына Египеттен барып келгенге чейин أكثر وقت أنا كنت أجلس مع اللغة بس، كنت مشغولا مع اللغة بالسبب يعني أول مرة أنا بدأت اللغة العربية من مصر، أول مرة birinci жолу мен араб тилин Египеттен үйрөнүп баштаганымдыгым үчүн мен көбүрөөк убактым ушул тил үйрөнүү менен болду. Ошол эле учурда үй бүлө менен бардым, ал жакта жашоо кыйын, аяка бияка бюджетте квартира башка ошентип отуруп дээрлик тил менен убара болду. Бирок дин менен убара кетчилигим азыраак болду. ولكن عن الدين أنا تعلمت كلمين بس. Бирок мен дин тууралуу 2 гана сөз үйрөндүм. Бул сөздү мен ушул эфирден көрүп аткан, угуп аткан жалпы жакын адамдарымдын бардыгына айткым келет. 2 сөз кайсы сөз? إن أنسى أنا لا أنسى هذه الكلام. Мен бардыгын унутсам да, мына ушул сөздү унутпайм. Калемайн бас. 2 сөз. Бул сөз унутпаңыз. Ад-дину муамала. Тагыраак эмне? Дин мамиленин дини. Досум, мейли топу кий, сакал кой, жолу корон, намаз оку, орозо тут. Бирок мамилең начар болсо, сен ал өлө динди толук түшүнө эле экенсиң. Ошон үчүн дин мамиленин дини. Мына ушул нерсени унутпашыбыз керек. Антан урматтуу көрөрман, ар бириңизден суранам, сизди момун катары, мусулман катары, бир пенде катары, а балким бир кыргыз катары башка бирөөнүн сакалы, топусу, жоолугу, намазы, орозосу алдап койбосун. Мамиле, адеп ахлакты дайым бийиктикке коюп үйрөнөлү деп айтат элем. Мамиле. Эң туура айттыңыз. Мен буну айтып аткан себеби мына жогоруда конокто турганыбызда да айтты го. Кыргыз элинин дуасы кайра сизди алып келип койду окшойт деп.
Эсиңиздеби сиз дагы ал жакта жүргөндө улам эле качан кайтасыз, качан келесиз? Бул жакта келип кайра элиңизге аралашып, элиңиздин сагынычын толтуруп жүрбөсөңүз болбойт экен. Анткени көптөгөн иш-чаралар өзүңүзсүз кызыксызыраак өтөт экен деп мен анча-мынча мен өзүмдөгү сезимди сизге айтып кеттим эле. Анын сыңарында эле элдин дуасы кайра алып келип койду окшойт сизди бул жака. Албетте элдин батасы менен өсүп өнүп көгөрүп жүрөбүз. Ошол эле учурда элдин батасынын дагы бир өзү сүйүнч айтайын анда. Ошол элдин батасы менен ошол Египетте 3 кызымдын артынан уулду болуп дагы катарыбыз толуп келди. Анан дегеним жамгыр менен жер, бата менен элге көрөт, бекеринен айтпайт. Андыктан жалпы элде айрыкча биз урактуу мен жаштарга гана акылдашатынымды айтайын. Урматтуу жаштар, эл эмгегин жер жебейт деген сөз бар. Ошол эмгегиңерди эл үчүн арнай бергиле. Ала тоо кыргыз жер үчүн арнай бергиле. Анын албетте акыбетин, жакшылыгын жараткан Кудай Таала бу дүйнөнүн өзүндө эле көп күттүрбөй берет. Ошондон ошол кайрымдуулукта, жакшылыкта, берешендикте колдон келген аракетиңиздерди жасап алгалай бериңиздер. Машалла, мына ушундай урматтуу мекендештер, негизи биздин Ак Ниет Аманат YouTube каналында Идрис устаз көптөн бери, калп айтпасам 1-2-3 жылдан бери ошол Египетке кеткенге чейинден бери бөлүшпөй калдык элек. Мына Кудай насип кылып арада 1-2 жолу келип кетти, жолугуп аттык, бирок эфир алып кала албадык элек, маяк буруп кала албадык элек. Анткени убакыт аябай таар эле агайда. Ошол убакыт таардыгына байланыштуу биз өзүбүз эле жолугуп, кайра сапарын улап, кайра сапарга чыгып кеткан учурлар болгон. Ошондо дагы аркасынан улам кол булгалап калган баладай эле калат элек. Мына Кудай насип кылып азыр акыркы ошол калп айтпасам 1-2-3 айдан бери бул жактасыз ага, 2-3 айдан бери азыр бул жакта үй бүлөсү менен кеткен эле, кайра үй бүлөсү менен келип, Кудайга шүгүр, азыр бул жакта ишин, жашоосун улантып атат. Анан кичинекей уулу менен кошо келип, сүйүнүчү менен кошо келип. Уулунун аты өзүңүз айтып кетсеңиз. Саммайту исмаху Мухаммад. Мухаммад койдуган аты. Ошол Египетте уулду болуп, уулунун атын Мухаммад коюп, ана Кудай буйруса 4 кеттик, 5 келдик. Азыр бирсе бата кылып туруңуздар, 6-сын күтүп атабыз. Машалла, машалла. Мына ушундай урматтуу достор, мекендештер, мен баягындай немеме эле кыргызда не деп коет бир сөз бар го. Жарама түшөп атат. Ошондой болуп атса бир болсо. 3 кызым бар эле. Аялым мен болуп 5 киши кеткенбиз, 6 киши келдик. Азыр 7-чи кишини күтүп атабыз үй бүлөбүзгө, 7-чи үй бүлө мүчөсүн. Айтор ажап болсун дейм. Болду эми сиз да тездетиңиз да байке. Антан урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, чын ыклас менен бата кылалы. Ушул жылы ушул кишинин бир башын 2 кылалы буюрса. Өрнөктүү, ыймандуу, мыкты уул кыз урпагыңызды төрөп бере турган, өзүңүздү кубаттап жөлөп бере турган мыкты түгөй жуп келин насип кылсын иншалла. Амин, айтканыңыз келсин. Ал жакта жүрүп, анан Кыргызстандагы мисалы айтканда жакшы жаңылык, жакшы кабардар менен или соц тармактардан, массалык маалымат жактардан ушул Кыргызстанда эмне болуп аткандарын кабардар болуп турдуңузбу же? Албетте. Илим менен болуп турдуңузбу? Негизи жеке өзүмдүн соц баракчаларымдын бардыгын жаап токтотуп койгонмун. 2-3 жылдан бери иштете элекмин, эми иштете баштадым. Анткени алаксыйсың, убактыңды алат. Бирок ошентсе да соц баракчалар аркылуу ала тоону күзөтүп турасың, жаңылыктарды карап турасың. Кээде айрыкча ушул өзүм менен комузду алып барып алгам. Айтыш болгон учурда колума комузду алып алып айтыш көрчүмүн да. Атаңдаштар ырдаса. Жерим болгондо деп да. Анан ошентип ырдап коюп, ошентип көрүп отурган күндөрүм болду. Египеттен жаң келген күнү Кыргызстандын жете областын кыдырып жүрөм. Ишениңиз, сары чөлдү көрө берген көзүбүздүн сары суу сагып, бир топ жашыл чөптү, жашыл кооз айлана табиятты сагынып, ар бир тоого, чөпкө аралап баскан сайын көзүмдөн жашын токтото албай, да бир кубанычтан, жеримдин, ала тоо элимдин да бир кооз көркөмдүгү, Кудай берген кереметине сыймыктануу менен, көзүңө жаш алуу менен ушундай бир көкүрөктү, сагынычты толтуруп аттым да. Мен ойлойм, Кыргызстандын
кадырына баркына дүйнөгө 4 күн турист болуп саякат кылып айланып келген киши биле бербейт анча. Чет өлкөдө жок дегенде бир 7 апталап, балким 7 айлап жашап кел, анан билсең керек дейм да. Ошон үчүн ар бир кыргыз жаранын Кыргызстанга күйүүнү, Кыргызстанды сүйүүнү, хуббул ватан минал иман, мекен сүйүү имандан, ушу мекенди сүйүүнү ошо суранып кетем. Айрыкча мынау кечээки болуп өткөн Жалал Абадтагы жанагы Кыргызстандын желегин түшүрүп, башка арабча жазуу менен башка желекти аскан бул ислам дининдеги сабак эмес да. Ал динде да жок андай нерсе. Ошондон булар толугу менен адашуулар. Антан Кыргызстандагы ушундай адашуулар, жаңылуулар, жаман ой бузуклардын баардыгын Кудай Таала жер бетинен жок кылсын деп айтар элем. Ал эми динди үйрөнөм деген ар бир мекендешимен суранычым муфтияттан, жолсо муфтияттын кароосунан өткөн, контролунда болгон, туура жакшы устаздардан, жакшы кишилерден алыңыздар деп айтар элем. Ал эми китеп окуй турган болсоңуздар дагы муфтияттын көзөмөлүнөн өткөн, печаты басылган китептерди окуңуздар. Болбосо ою бузуктун бир сөзү, же болбосо жаман китептин, адашкан китептин бир сүйлөмү сенин бир бүтүн тагдырыңды талкалап салат. Ошондон абайлаңыздар. Окуйт экен, айтат экен, билдирет экен десе эле ар кимди эрши берүүдөн этет болуңуздар деп айтар элем. Эң туура маселени айттыңыз. Азыр жана биз конокто отурганда дагы Абдрахман Каары айтып кетти, урматтуу мекендештер, мындай илимдүү, билимдүү агай устаздардын ар бир сабактарын, ар бир акыл насааттарын мындай каарынын сөзүн капка сал дейт го. Азыркы чындыгында жаштарга өтө чоң илим, билим тарбиясын берип турган бир Кыргызстанда эң мыкты 10 устаздар болсо, ошо 10дун бири Идрис Ажы. Мына ушул Ажыкенин да азыр ар бир сабактарын эсиңиздерге сактап калыңыздар. Азыр мен бир Абдрахман Каарынын жана айткан сөзү ушу кулагым түгүндө жаңырып кала берди. Улуу адамдын улуулугун жаап турган тирүүлүк деп атабы? Улуу адамдардын улуулугун анын тирүүлүгү жаап турат. Ошол адам өлгөндөн кийин гана улуу экендигин байкайсыңар, ал кезде уже кеч болот. Ошондон улуу адамдын, жакшы адамдардын жакшылыгын тирүү кезинде сыйлап, кадырлап, баркына жетип калуу керек. Мен муну эмнени айтмакчымын, урматтуу мекендештер? Албетте ушундай элибизде кадыр барктуу ушундай инсандар бар экенине шүгүр кылабыз. Жана ошол инсандардын катарында замандаш болуп, жакшылыктарда шериктеш болуп жүргөнүбүзгө дагы Аллах Таалага чексиз шүгүр кылабыз. Сапарлаш болуп канчалаган иштерге шериктеш болдук, себепкер болдук дегендей, мына ушундай кишилердин акыл насаатынын аркасында, илим билиминин аркасында, берген тарбиясынын аркасында көптөгөн натыйжалар жаралды, көптөгөн ийгиликтерге Кудайым жеткирди. Аллах разы болсун. Жада калса бизден 5 жаш улуу болсо дагы досум деп канчалаган акыл насаатын берип турат. Кыскасы айта берсе сөз көп. Анан дагы баягы убакыт экен, жолубузга дагы уже жетип келип калдык, келе турган жайыбызга. Негизи урматтуу мекендештер, профессионалдуу бир маек курсак болот эле, бирок мен айтып атпаймынбы, ошол жолдо келаткан убакытты текке кетирбей, бир эки ооз кимдир бирөөгө пайдасы тиип кала турган тарбиялуу сөзүн, сабагын алып калайын деген таризде мен атайын видео кылып калдым. Дагы да бир алдыда бир сонун маектерди курабыз. Идрис Ажы бул жакта болот эми Кудай кааласа. Көптөгөн иштерге конок катары чакырабыз. Жада калса өзүбүз дагы бир жакшы иштерди уюштуруп, Кыргызстанда эле эмес, ошол мигрант болуп жүргөн, миграцияда жүргөн бизден мекендештерибизден дагы Кудай буйруса ушул Идрис Ажы менен биргеликте элден кабар алып келебиз деген ушундай бир ниет болуп турат. Ушул иш чараны уюштурабыз Кудай кааласа жакынкы күндөрдө, ушул жылдары буйруса. Анан негизи эле эми сурай берсе сөз көп эле. Азыр Кыргызстандын баягы өзгөрүштөрүн көп көрдүм деп атасыз. Негизи эле өзүңүздүн жашооңузда, турмушуңузда, ишиңизде эмне жаңылык болуп атат? Алдыда пландарыңыз кандай болуп атат? Эми
кайра эле Идирис ажы кетип калатпы, кетпей калабы, бул жакта болобу деген баягындай сарсан болгондор көп да. Буюрса, достор, биз ушул жакта болобуз. Жакшылыктарда, кызматыңыздардабыз. Мекенден кетпейбиз, азырынча ушул жакта гана калуу планыбыз турат. Эми андан аркысын Алла Таала тагдырга жазганы болот. Бирок жана Медекем айткандай, жакшылыктарда кызмат кылып, алам кезип кеткен Алла Таала ар бир мекендешимди буюрса иштеген жерине, жумуш кылган жерине кыдырып барып, алабалын сураганча Алла Тааланын саламын айтып, сагынчын таратып келе турган бир иш-чараларды кылабыз буюрса. Ага чейин ар бириңиздер Алла Таалага аманат болуңуздар. Барбаган жерде бакыт көп, барсаң бирок таппайсың. Бакыттын баары шүгүрдө, сен Кудайга шүгүр айтпайсың деп бир жазган болчумун. Ансарындай, сиз Кудайга шүгүр десеңиз, сизден өткөн бактылуу адам жок. Шүгүр деңиз, сиз бактылуусуз. Ал саныңыз аман турат. Ден соолуктун өзү чоң бакыт. Андыктан адам кымбат үй, кымбат унаа экөөндө тең жашабайт. Эң биринчи өзүнүн кымбат денесинде жашайт. Ошондуктан ден соолук кымбат. Шуну абайлаңыздар, этият кылыңыздар. Болор болбос нерсеге нерв кетирип, өтүп кеткен ишти дагы өзөгүңдү өрттөп, эстеп, эзилип, жан дүйнөңдү жанчып, кыйналып отура бербеңиздер. Өткөн ишке өттү да деп салават айтып коюң дагы, жаңы жашоону да бир өзгөрүүнү өзүңүздөн баштаңыз. Мында бир принципке турбаңыз. Менин болушум ушул. Менин өзгөрбөйм. Мен Кудай ушинтип жаратып койсо эмне кылайын деп болушум ушул деп өзүңүзгө өзүңүз жалкоолук менен жанагындай чек аралап, өзүңүзгө өзүңүз чек ара коюп, канатыңызды өзүңүз кайрып сындыра бербеңиз. Антан соңку сөзүм ушул. Мен эми Африкадан келдим. Ошол Африканын түндүк чыгышындагы Египеттен келдим. Африкада маймыл кармаган аңчылардын бир методу бар экен. Алгандай бир көзө, ошол көзөнүн капкагын ачса, колун муштум кылса батпайт. Момундай колун ууч кылып туруп момундай салса батат экен. Көзөнүн ичине мандарин, банан салып коет. Анан көзөнүн жипке байлап коет экен. Анан карасаңыз, маймылдардын кээ бирлери колун эптеп тыгып көзөнүн ичиндеги мандарин, бананды кармайт экен. Кээ бир маймылдардын акылы монча чыкпай калат да кайра муштум болуп. Анан тиги мандарин, бананды таштай берип, кайра мынт чыгарганга жетпейт экен да. Ушинтип кармалган бойдон түрө берет экен да, анан аңчылар келип аны кармап, сатып, же башка кылып жок кылат экен. Ансарында урматтуу көрөрман, соңку сөзүм ушул, сабак болсун. Жашоодо ошол маймылга окшоп, эптеп колуңду тыгып жашоого кармап алган принциптериң бар. Ошол принцип менен 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл жашадың. Сага ошол принцип сени өзгөртпөй, ийгиликке өйдөгө сүдүрөбөй, балким сени кыйнап, ошол принциптериң менен жүдөп жашап атасың. Андан көрө кел, болушум ушул дебей, мына принцибиңди таша дагы, өзгөрүүнү өзүңдөн баштап, жаңы жашоону башта. Бардыгы сага байланыштуу. Сен бактылуу болсоң, сен жылмайышты билсең, анда аалам да сага жылмаят. Келгиле, бактылуу болушту каалаган адамдар башкаларга бакыт тартуулашты үйрөнгүлө. Ошондо бактылуу болобуз. Жетим, жесир, муктаждарды, туугандарды бактылуу кылышты үйрөтөлү. Ошондо бактылуу болобуз биз. Демек, бакыт, чыныгы бакыт эмне? Башка бирөөгө бакыт тартуулагандын өзү бакыт. Анан ошон бакыттан кур калбайлы. Бул бакыт ушундай. Бир мугалим класска окуучулар топтоп, ар биринин колуна шар берип, шарды үйлөтүп, анан байлап, шарга ар ким өзүнүн атын жазат да, ортого таштагыла дейт. Таштайт, шарлар аралашып кетет. Анан айтат, 5 секунд берем. Кана ар ким өзүнүн шарын тандасын. 1, 2, 3, 4, 5. Экөө-үчөө кармаган калганы жок да. Эмне кылабыз? Кайрадан таштагыла. Кайра 5 секунд берем. Ким колуна кимдин шары түшсө, бергиле дейт. 1, 2 дегиче ар ким колун алып, Азамат сениккен, Медер сеники, Идрис сениккен деп шарларды берип 5 секунддан кийин караса, ар ким өзүнүн колунда шар турат. Анан көрдүңөрбү балдарым дейт. Биринчи ыкма менен экинчи ыкманын айырмасын көрдүңөрбү дейт. Биринчи ар ким өз-өзүңдү ойлодуң эле, шарыңды таппай кыйналдыңар. Экинчисинде өзгөнү ойлодуңар эле, өзүңөрдүн шарыңар өзгөлөр аркылуу айланып келгилерге дейт. Бул деген сөз, башка бирөөгө бакыт тартуулашты билбеген адамга бакыт дагы келбейт деп айтат дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз жалпы көрөрмандардан суранычым, жакшылык кылмайынча тынбаган жүрөгүңүздү Кудай Таала 100 жыл жашатсын. Берешен жүрөгүңүз бул жашоодо жүдөп калбасын. Өзүңүздөр этият кылыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Мына ушундай урматтуу мекендештер, буюрса эң кызыктуу
эфир эң кызыктуу маек болду деп ойлойм. Буюрса дагы убакыттар болсо, кийинки сапарларда, кийинки жолугушууларда дагы бир сиздерге кызыктуу болгон маек куруп берген аракет кылам. Мына ушул болгон жарым сааттык маектен жок дегенде кимдир бир 10 адам, кимдир бир 100 адам өзүнө бир таалим, тарбия, сабак алып калышына биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду же болбосо Ак Ниет Аманат YouTube каналы аркылуу себепкер боло алдык деп ойлойм. Албетте мындай негизи журналисттик талантым деле жок, бирок ушундай болгон мыкты элге эмгеги сиңип аткан таланттуу, мындай айтканда залкар адамдардын бири да. Ушундай адамдардан акылын уурдап калганы көп. Мындай бир сырымды айтып кетейин, ушундай адамдардын акылын уурдап калганы дайым аракет кылам. Акылын алып, өзүмө пайда алып калайын деп көп аракет кылам. Анысыңарындай Идирис ажы менен көп дагы суранам. Сапарга чыкканда мени алып алыңызчы. Каяктасыз, ошко барып калсам, каердесиз, убактыңыз барбы жолугуп чайлашып сүйлөшүп отурганы деп. Мен бул киши менен чай ичип отурганыма бир чети суктанышы мүмкүн, бирок эң негизгиси бул кишинин акылына саатын өзүмө тажрыйба катары алып калганыма мындай сыймыктанам жана ошол убакыттарды текке кетирбестен анан сиздер менен да бөлүшкөнү дайыма аракет кылам, урматтуу мекендештер. Албетте баягындай жакшы эле сүйлөйт элем, бирок мындай кишилердин жанында сүр болот, сүр дейсиң. Туура айтам агай. Ашыра мактап акынды асманга көкөлөтүп ийдиңиз. Негизи жакын дос ушундай болот. Көкөлөп учсаң асманга канатың болот. Сөзүңдү сүйлөп атканда санатың болот. Кайра учуп конгонго буйругуң болот. Жаратканга шүгүр де, тагдыр дагы жазган сенин буйругуң болот. Алла таалам достугубузду бекем кылсын. Дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Бир класста бир партада отурушуң шарт эмес. Дос болуш үчүн бир айылдан бир жерден болушуң да шарт эмес. Дос болуш үчүн керек болсо улутуңдун да бир болушу шарт эмес. Россиядан досторуңар бар, Америкадан досторуңар бар, Европадан досторуңар бар. Демек, дос болуш үчүн тилегиңдин, оюңдун, тандаган максатың, жолуңдун бир жерден чыгышы ошол достукка жетерлүү. Андыктан ар бирибизге Алла үчүн жакшы, мыкты достор насип кылсын. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат анда урматтуу мекендештер, жана Идирис ажы, сизге да чоң рахмат. Жок дебестен бизге бир кыскача маек куруп бердиңиз. Кудай калса кийинки эфирлерде бир кызыктуу, профессионалдуу маек курабыз деп ойлойм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул видеолорду максимально таратып коюңуздар. Кимдир бирөө өзүнө сабак алып калышына сиз дагы себепкер болуп калыңыз. Иншалла агай айткандай, жакшынын кадырын убагында кадырлап барктай жүрөлү дейт элем. Ошол жакшылар сиздин дагы араңыздарда жүрөт. Сиздердин дагы катарыңыздарда жүрөт. Көзүңүздөрдү жумуп, нары карап кетпестен, ошол инсандын убагында жок дегенде көңүлүн көтөрүп калыңыздар деп айтып кетерлим. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.